Бул цех Баткен облусундагы ири өндүрүш ишканаларынын бири, желим идиштерди даярдап чыгарат. Баткен районунун Актатыр айылында жайгашкан. Бул көп функционалдуу аппарат негизги ишти аткарат. Желим идиштин түрүн чыгарууга жөндөмдүү автоматташтырылган. Учурда жабдуу торт салууга ылайыктуу идиштерди чыгарып жатат. Бу формовка ушу пластик идиштерди жасап чыкканга иштелет. Формировать этет, кесет, түшүрүп берет. Бул жактан торттун асты үстү идиштери чыгат. Матрицалар келсе, буюрса немелер чыгып баштайт. Нагат салганга башка нерселер, урлет, ошолордун идиштери дагы чыгып баштайт, Кудай кааласа. Ишканада күнүнө 30 000 даана торттун идиши чыгарылат. Бул линияда 8 адам жумуш менен камсыз болгон. Алдыда желим идиштин дагы башка түрлөрүн чыгаруу жана жумуш орнун көбөйтүү планы турат. Азыркы учурда биздин договорубуз Кыргызстан ичинде эле, сырт тараптан болсо Казакстан, Түркмөнстан биз менен иштешүүгө даяр турат. Азырынча бир эле түрүн чыгарабыз. Келечекте жана ашканада иштетилген контейнерлерди чыгарабыз. Кофенин сырттарын чыгарабыз буюрса. Алдыңкы иш пландарда ошолордо каралган. Мына ушундай демилгелерди колдоо менен аймактын социалдык экономикалык абалын көтөрүү үчүн Актатыр айылында өнөр жай зонасы түптөлгөн. Биз ишкерлерди колдоо максатында жалпы 50 гектар жерди трансформациялап өнөр жай багытына. Ошо ишкерлерге ушундай ишкердикти жүргүзөм деген ишкерлерге ушундай жерди биз шартын түзүп берип жатабыз. Ушул промзонага атайын ушу электр энергия, таза суу менен камсыз кылуу максатында биз ушул айылдан 6 километр алыстыктан ушул электр мамычыларын тартып келгенбиз биз. Мына бул жерде азыр көрүп турасыздар, зымдар тартылган, трансформатору бар. Негизи иштейм деген шарт бар бизде. Актатырдагы өнөр жай зонасы акырындык менен ишкерлерди кызыктыра баштады. Желим идиштерди чыгаруучу ишкана менен катар эле азыр мында мөмө жемишти кайра иштетүүчү цехти ачылган. Алдыда дагы бир катар өндүрүштөрдүн ишке кириши күтүлүүдө. Мингүл Көчөрова, Абдрашит Саттаров, жаңылыктар.